Армаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу Кыргыз улусунун атуулдары. Бүгүн саясат жана турмуш көрсөтүүсүндө Сейтек Качкынбаев алып барган турам. Өзүңүздөр билгендей, 2017 жылы биздин өлкөбүздө өлкөнүн тагдырын чечүүчү президенттик шайлоо жүргөн атат. Ошонун тегерегинде азыр президенттик шайлоого катышкан Армаңыздар, урматтуу Кыргыз улусунун атуулдары, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мен атым Сейтек Качкынбаев. Бүгүн саясат жана турмуш көрсөтүүсүндө бүгүн модераторлук милдетти аткарганы турам. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2017 жылы Кыргыз Республикасынын тагдырын чечүүчү президенттик шайлоо алдыбызда турат. Ошол шайлоонун тегерегинде азыр бизге белгилүү болуп калган бир нече кандидаттардын аты чыгып калды. Биз бүгүнкү көрсөтүүдө негизи келечекте Кыргыз Республикасына кандай президент
болсо бизге оптималдуу болмок. Президенттин сапаттарын, президенттердин бизге сунуштаган идеологиялык программасын, платформаларын мындай талкуулаганга аракет кылабыз бүгүн. Ал максатта бүгүн бизде студияда 3 коногубуз бар. Эмесе коноктор менен тааныштырып кетейин. Арбаңыздар, кош келиңиздер. Саламатсызбы. Бүгүн бизде Өнүгүү партиясынын аналитикалык борборунун жетекчиси, экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров мырза келип отурат студияга. Кош келиңиз. Андан сырткары Элмира Ногойбаева, бизде саясий баяндоочу, эксперт. Кош келиңиз. Бул жактан болсо Кент университетинин политология факультетинин докторанты, политолог Эмир Кулов мырза. Кош келиңиздер. Эмесе талкууга киришелик. Негизинен азыр эле айтып өткөндөй, бизде өлкөдө азыр президенттик шайлоо болгону турат. Биз өзүбүз билип турабыз. Биздин өлкөдө ким президент болсо, чынында 6 жыл ошол киши биз кааласак каалабасак дагы негизги погоданы кылып, аба ырайын түзүп, ошо өлкөнүн саясатын калчаган фигура бул президент экен да бүгүнчү бизде. Ошого байланыштуу бизге негизинен кандай президент керек, президенттерден кандай сунуштарды, идеологиялык программаларын биз уксак бизге жакшы болот эле деген мындай суроолор бар да. Ошол өңүттө азыр буга чейин биз билгенден азыр эки партия өздөрүнүн кандидатын президенттик шайлоого сунуштап, өздөрүнүн курултайын өткөрдү да. Анын бири азыр Темир Сариев мырза, экинчиси кечээ эле болуп өткөн Бакыт Төрөбаев мырза болду да. Өзгөчө бизге эки кандидаттын сүйлөгөн спичтеринен бизде могу айткандары өзгөчө эсте калды да. Мисалы Темир Сариев мырза болсо айтты, Кыргыз өлкөсүндө мен президент болуп калсам, темирдей тартип менен кошо мыйзамдын үстөмдүгүн орнотобун деди да. Бул өтө маанилүү деди. Бул өзгөчө мисалы менин эсимде калган ушул сөзү болду. Андан сырткары Бакыт мырзанын болсо кечээ айткан 3 нерсеси көбүрөөк эсте калды. Бул биринчиси болсо айтты, биз парламенттик институтту өлкөгө орнотобуз деп эксперимент кыла берип чарчадык, бизге президенттик институт ылайыктуу, оптималдуу экен деди да. Бул биринчиси. Экинчиси айтты, ал киши бизде реформалар президенттик системанын өзүнөн, тагыраак айтканда президенттин өзүнөн реформалар башталыш керек деди да. Анан бул айткан ушул эки нерсеси анча-мынча бири-бирине кайра карама-каршы келбейби деп да мындай пикир пайда болду да. Себеби президенттин өзүнөн реформа башталса, анан бизге бирок кайра президенттик институт керек деп айтып атат да. Анан дагы үчүнчүсү, Бакыт мырзанын айтканынан көбүрөөк эсте калганы бул жаштарга көңүл бурам деди. Мисалы өзүнүн ошо кортежден баш тартып, мен ден соолугума, тамагыма бөлүнгөн президенттик фонддун акчасын бүт жаштарга бөлүп берем деди. Дүйнө жүзүндөгү топ мисалы 100 университеттин тизмесин алып, аларга кыргыз атуулары окуй турган болсо, четиркөдө алардын окуусун төлөп берем, каржылап берем. Билим берүүгө көңүл бурам деп айтты. Ушул программалардын негизинде мына талкуу кылалы деп атабыз. Ошого Төлөнбек мырзадан биринчи мен суроо бергим келип атат да. Негизи Бакыт мырза айтып кеткен, бизге президенттик институт ылайыктуу экен деп айтты да. Буга сиздерде кандай мындай, сиз өзүңүз илим козготары айтсаңыз, буга кандай мындай сиздерде аргумент бар да? Себеп болуп калган. Рахмат сурооңузга. Эми карап көрсөңөр, бул азыркы Бакыт Эргешевич элге чыгып сүйлөй турган алдына карап көрсөңөр, бул Бакыт Эргешев өзү эле ошол парламенттик башкаруу системасын жактырып эле жүргөн адамдардын бири болчу. Анан эми кийинче карап көрсөңөр, мына биз президентке ат салыша баштап аткандан кийин Бакыт Эргешевич биз деген бир-эки чоң изилдөө өткөргөнгө мындай аракет кылдык. Ошону Өнүгүү партия жактан каржыланган бир чоң изилдөө жүргүзүлдү. Бирөөсү болсо Эл пикир деген ишкана бар. Ошолор жүргүздү. Экинчи болсо американский жанакы исследовательский дагы IRI деген
изилдөөчү бир мекеме бар да. Анан ошол изилдөө боюнча бизден карап көрсөк 65% элдер, карапайым элдер ошо бүгүнкү күндө алар деген айтып атат да, биз деген чарчап бүттүк ушул парламенттик башкаруу системасынан деп атат да. Анткени биздин элдер деле карап көрсөңөр көпчүлүктөрү ушундай бир саясатчы болуп калган. Айылга барсаңар деле, алыс жерге барсаңар деле бүт эле ошол саясат жөнүндө эле кеп салышат да. Анан биздин элди карап көрсөңөр эң мыкты бул жагынан мындай сабаттуу деп деле койсок болот да, аябай көп нерселер түшүнгөн адамдар. Аналар айтып атат, мурун бир президент болсо, азыр эми 120 президент болуп алды. Алардын дагы бир командасы. Жада калса тетиги айыл өкмөттүн ишине чейин бүт ошол кызматына чейин бөлүшүп алышты. Бүт эле жерде башаламандык болуп атат. Анан бизге аябай эң нескиси ошо реформа керек болуп атат деп ошол муктаж болуп атабыз деп атат да. Анан эгерде силер көчө жакшылап тыңдап көрсөңөр, анда укмаксыңар. Бакыт Эргешев айтып атат, мен деген киргизем деген жок. Ал деген айтты, ошол эгерде мени президент кылып шайласаңар, эң эле негизги биринчи ошол кадамдарыман ошол референдум өткөргөнгө аракет кылам деди да. Ошол элдерден дагы бир жолу сурайлы, силер кандай башкарууну каалайсыңар деп. Парламенттикпи же президенттик деген. Бул эң негизги ошол маселе. Силер ошону туура түшүнсөңөр, ал айткан жок, президент болгондо мен аны киргизем деп. Ал айтты ошол элге, ошол биз чыгып туруп референдум өткөрүптүр, анан ошондон билип көрөбүз. Эл өзүнүн сөзүн айтат. Же парламенттик, же президенттик деп. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе боюнча силер айтып аткан жанакы привилегия деп, жанакы ыйгарым, баягы көп ушундай укуктарынан баш тартам деп аткан себеби, эми азыр карап көрсөңөр, мына президенттин аппараты эң негизги ушул президенттин 178 миллион сом каржылоо көрөт экен. Болсо бул деген жана коммуникация деп коет. Ошол жакта окуган жанакы курбулар менен баягы достошуп деги мамиле түзүп, кийин ошолор аркылуу бир топ баягы инвестициялар тартып келип деген ошондой бир топтор көп жакшы ойлор бар. Бул деген жанакы кур сөз эмес эле, бул реалдуу болгон нерселерди айтып атабыз да. Жакшы. Сизде суроолоруңуз же кандай кошумча айта турган суроолоруңуз барбы? Жок. Что касается господина Турюбаева, мы же не рассматриваем конкретно человека. Я не знакома с господином Турюбаевым, но складывается впечатление, если мы анализируем различных кандидатов, что он один из наиболее сильных кандидатов. Он был бы наиболее сильным и наиболее перспективным, если был бы максимально естественным в своей компании. Мне кажется, вот сейчас компания его стартует, и я вижу, что он является заложником искусственного. И это видно в двух вещах. Первое, это видно по тому, что он выдвигает, потому что все три пункта, которые были названы, они абсолютно популистические. В первом случае, видимо, господин Турюбаев сам не видел два эти исследования. Та интерпретация, которая нам рассказана, она очень сильно отличается от социологических исследований, одних из лучших в Кыргызстане. Если мы говорим, что 120 депутатов не отличаются самыми лучшими профессиональными качествами, человеческими, может быть, это не значит, что это плохая система парламентаризма. И это подмена человеческого материала на системный материал. Если мы говорим про бюджет, тоже, это достаточно узкая такая, госбюджет, кортеж. Да, это некомфортно, но это не стратегический пакет, скажем, документов. И третий момент по образованию. Во-первых, такая программа уже была у того же Аскара Акаевича, у Назарбаева она неплохо работает, но нужно понимать, что если господин Турюбаев хочет быть политиком высокого масштаба, у него должны быть стратегические цели. 100 человек на страну, при том, что сама система образования гниет и обваливается. Будет ли это иметь эффект? И знает ли он бюджет Гарварда или Оксфорда? И он точно располагает такими возможностями? Или это большой вопрос? Это первый момент. То есть его программа, которая еще недавно была самой потенциальной, потому что мы изучали его программу, она у него была аграрная.
И проезжая по регионам, было видно, как люди о нем говорили, потому что он поддерживал самую рациональную часть, он поддерживал технику. И даже его такая инициатива с лампочками тоже работала, потому что она была более осязаемая. И люди понимали, что речь идет о них. Вот эта вот программа, она очень искусственная, очень популистическая, очень жалко для Турюбаева, у которого такой потенциал. И второй момент, визуальный. Вот вчера было выдвижение, я внимательно просмотрела. Оно тоже рассчитано не на человека по имени Турюбаев, не на Бакыта Турюбаева, такого перспективного, креативного парня из Кыргызстана. Она рассчитана на, я не знаю, на Обаму, на Путина, на всех замечательных лидеров других стран, других культур, в том числе политических культур. И это очень сильно контрастировало. Мне кажется, что вот эта вот искусственность его подачи, как вчера его подали, она очень наглядна. И в этом смысле, мне кажется, всем кандидатам и господину Турюбаеву тоже нужно делать урок. У вас потрясающий потенциал лидерства, у вас хорошая программа. Вы до этого занимались очень важными шагами, связанными с сельским хозяйством, с социальными вещами. Почему же вы переходите совершенно на другие вещи, которые, ну, на самом деле, пустышки? И еще, мне кажется, если мы будем говорить про электорат 2017 года, нужно его тоже как бы оценить. Мне кажется, электорат Кыргызстана на 2017 год, он настолько уже битый, он настолько, как бы, люди настолько все чувствуют, любую фальшь, любые популистические или не популистические вещи. Очень трудно обмануть человека, я не знаю, там, Чабана Наджайло или там домохозяйку в Бишкеке, неважно. Люди очень хорошо это понимают. Поэтому, мне кажется, я бы просто подумала, что для наших кандидатов неплохо бы быть реалистичным, и соответственно, чтобы их реальное физическое лицо соответствовало тому образу, который они пытаются построить. Бишкек маленькая, Кыргызстан маленькая деревня, и многие люди очень хорошо это понимают. Одна из больших ошибок, которая происходит в Кыргызстане, скажем, в пиар-сфере, переоценка возможностей. Пиар бывает разный, и нужно с ним соотноситься и соответствовать. Можно чуть-чуть добавить, вот раз было сказано, я буквально коротко скажу. Я вам хотел бы ответить, что Эль-Пикир мы специально заказывали, вот это, и через IRI исследования, я не знаю, насколько у вас какие другие исследования, но мы просто видели по этим исследованиям, это во-первых. Потом то, что вы говорите, 100 человек, это не 100 человек, а это будет целая программа, которая будут отправлять вот наиболее 100 вузов наших ребят, и это будет постоянный поток. Это второе. И третье, о реалистичности программ. Мы ни насколько не отходим от того, что сельское хозяйство, регионы, развитие регионов — это очень важная составляющая. И я заверяю вас, что вы, увидев программу эту на 60 листах, вы увидите, что есть у него это видение, и оно очень четкое видение. И даже увидите, что оно еще больше стало, потому что в процессе вот этих всех поездок по региону Бактыяр Гешевич, он очень сильно и через себя это все пропускает, как губка, вот он впитывает это все, и это все это в программе отражено на самом деле. Здорово. Да, так что вот в ближайшее время все это вы увидите, все это услышите. Очень важный момент. Ушул жөнүндө бир аз Бакыт мырза кече мындай сөз кылып кетсе болмок экен да, бирок бизге мындай таасир калып калды да, Бакыт мырзанын программасы негизи 3 эле багытта экен деп. Нет. Президенттик институтты күчөтүү. Жок. Жана өзүнүн ошо привилегиялардан баш тартуу. Там есть и социалка, там есть и молодежь, и образование, и здравоохранение. Это есть и развитие регионов, есть и промышленность, сельское хозяйство, есть и социальные пособия и так далее. То есть я говорю, большой круг вопросов, которые вы увидите. Один момент очень важный, я прошу прощения. Вы знаете, дело в том, что Турюбаев один из немногих кандидатов, у которых достаточно положительная репутация. И если такой пакет есть, это замечательно. Но невозможно вам
нужно отказаться от ссылки на социологические исследования, особенно такие, как Нет, Айрай, которые не могут быть заказаны кандидатом. Это Гэллоп, это партия заказывала. Партия заказывала через и через у нас основные исследования, это было Эльпикер и Айрай тоже вот подключались, мы видели вот их исследования. Здесь я хочу сказать, что почувствовать хотелось вот именно через опросы, соцопросы, какого настроения. А потом мы уже сами начали выезжать, и в частности Бахтияр Гершевич, он сейчас это постоянно колесит, он вообще даже ни одного дня здесь и в Бишкеке не сидит, потому что постоянно по регионам, и это очень большой срез вот всего настроения населения уже, он сам через себя это все пропускает. То есть вот азыр Эмир мырза, мен сизге азыр ошол суроону берейин деп атам. Мындай болуп атат да, биз муну алып карасак өлкөнүн тагдырында эгемендик алгандан бери мына 27 жыл өттү да. 27 жылдын ичинде болжолдуу негизги талаш тартыш бул бизге президенттик институту же парламенттики негизги ушул суроонун тегерегинде да. Болгондо да башынан аягына чейин бүт учурда күчтүү бүт президент алып келет. Бирок бизге мына тарыхыбыз көрсөттү, 2 жолу тең күчтүү президенттер эмнеге алып келди? Бүгүн керек болсо бүгүнкү президенттик институт деле мындай алсыз эмес да, абдан эле күчтүү. Бирок биз мындай жыйынтыгын көрүп атабыз. Мисалы Эльпикер жана ошол эле Айрайдын мынандай иликтөө сервейлеринин жыйынтыгын карап, элдерде азыркы парламентке ишенич жок экен. Демек президенттик институт жакшы экен деп президенттик кандидатка өзүнүн атын чыгарып аткан Бакыт мырза ошого замат деле ишенип кеткени кандай деп ойлойсуз? Сейтак мырза, башында Төлөн мырзанын келтирилген аргументтерине жооп берердин астында уруксат берсеңер, мен ошол президенттик кызмат орунга талапкерлердин кайсыл маселелерге басым жасаш керек. Бул баш мыйзамдын алкагында. Ошол жөнүндө бир аз ой, анан сиздин сурооңузга өтсөк. Биринчиден, мисалы, эгер баш мыйзамды же конституцияны окуп көрсөк, 6-беренени, ада так жазылган. Мисалы, сиз сөзүңүздүн башыңызда айтып кеттиңер, эки көрүнүктүү кандидаттар бир канча маселелерди деп баса көргөзүп, ошол маселелерди саясий келе жаткан шайлоо кампаниясынын учурунда ошол маселелерге көп басым жасап көтөрөбүз деген ошол курултай убагында сөздөрүн айтышканда, сиз айтып кеткендей, бул мисалы тартипти орнотуу, биримдик, мисалы Сариф кандидат талапкер сөзүндө айтылган мыйзам үстөмдүгү, же мисалы ошол Төрөбаев Бакыт мырзанын айткан сөздөрүн карап көрсөк, ал жерде мисалы сиз айткан президенттик башкаруу формасына өтүшүбүз керек деген, бул биринчи жолу көтөрүлгөн маселе эмес. Экинчиси бул билим берүү, сиз айтып кеткен жана программалар, чет жака жиберүү программалары, ал эмес кечээки өткөн курултайда ал жол эрежелерин же жол коопсуздугун, ошондой маселелер толкундай көп маселелер, ар кандай багыттагы маселелер көтөрүлгөн. Бирок конституция боюнча биз ошону коомчулук катары так анык билишип алышыбыз керек. Анткени биз октябрда президентти тандап алабыз. Президент бул жөнөкөй эле кызмат орун. Бул биздин менеджер деп койсок болот. Биз шайлоочулар катары, коомчулук, Кыргызстандын жарандары катары биз президентти жалдап алабыз, тандап алабыз. Биздин өзүбүздүн коомчулук шайлоочулардын талаптары бар. Бул талаптар өзү негизинен конституциянын ошол президентке берилген ыйгарым укуктарынын жана милдеттеринин алкагында көрсөтүлөт. Ал жерде эмне деп жазылган? Биринчиден, президент ошол биринчи эле бөлүгүндө 60-беренеде анык жазылган. Президент бул элдин жана мамлекеттин бийликтин биримдүүлүгүн сактаганга милдеттүү. Бул эң оголу функциясы президент катары. Ошонун алкагында президент бул коопсуз жана улуттук
коргоо жана улуттук коопсуздук маселелерин тескелдейт же көзөмөлдөш керек. Бул эмнени билдирет? Бул деген мисалы биз 6 жыл өттү, көрдүк. Президент негизинен мисалы премьер-министрге караганда көбүнчө конституцияда айтылгандай ошондой коргоо, улуттук коопсуздук маселелерге көбүрөөк көзөмөл жасайт. Ал эми социалдык жана экономикалык маселелер болсо, бул бирден бир премьер-министрдин кызматтык функциясы. Ошону эске алганда, мисалы биз коомчулук шайлоочулар катары кандай талаптарды коюшубуз керек? Мисалы эки көрүнүктүү кандидаттар, мен мисалы шайлоочу катары айтмакмын. Талапкерлер, силер мисалы конституцияда жазылгандай чек ара маселеси, анткени бул чек ара маселеси бирден бир жүздөн бул эме укугу, иш милдети президенттин. Экинчи маселе бул жалпы коргоо маселеси, бул жана улуттук коопсуздук маселеси. Анын ичинде мисалы кандай же армияда кандай реформа эме болот. Мисалы же коомдук телерадио компания менин оюмча өткөзөт теледебаттар. Ошол жерде суроолор мисалы көбүнчө ошондой нукта өтүш керек. Анткени бул конституцияда жазылган. Ал бул ушул кызмат орунга келген талапкер ушундай функцияларды аткарышы керек деп. Ал жерде мисалы мен мисал катары айтсам, мисалы талапкерге мындай суроо бермекмин. ИГИЛ жөнүндө эмне билесиңер деген. Мисал катарычы, Афганистанда азыр жагдай кандай? Бизге мисалы борбордук айзага коопсуздук жагынан кандай эмеси таасири бар деген ошондой эме да. А мисалы тиги айтылган мисалы жол маселеси, жол коопсуздугу маселеси, билим берүү маселеси, булар көбүнчө бул премьер-министрдин эмеси да, функциялары. Уруксат бекен, мен дагы бир айтып коеюн. Эми түшүнүп атам. Сиз жана айтып атканыңыз ал туура. Конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктары чектелип, баягы өзүнүн бир багытталып, ал аныкталып турат. Ал түшүнүктүү. Түшүнүктүү ошол коопсуздук жагына болобу, ошол жанакы чек ара болобу, ал жагын бүт эле программа бизде деле бар бардыгы. Мен эмнеге айтып атам, ошол башка багыттар боюнча да элдер бар деле сиз деген мына сиз сабаттуу болгонуңуз үчүн, сиз деген баягы конституцияны окуп, балким ошол чектегендердин баарын билип турганыңыздан ошондой сиз деген азыр айтып атасыз. Элдердин көбүнчө элдердин бардыгы булар деген айтат, бул президент журт башы болгондон кийин эми бул деген эң нескиси ошол бүт кандай бир орчундуу багыттардын баардыгын ошондой бир өзүнүн көз карашы болуш керек деген элек да. Биякта деген ошол экономика болуп атканбы, билим тармагы болуп атабы, эң негизги бул деген президент катары келген президент, бул деген ошондой көз караштары бар болуш керек да. Анан мисалы ошол эле өкмөт менен өкмөттүн төрагасы менен кошо бирге мисалы айтып мына мондай бир сунуштарын берип дегенде, бул деле андан бир жаранда катары президент катары эч ким аны чектей албайт андай. Бул биягынан кеп салынган жок, что президент болуп келип алып эле анан билим тармагына кирет, анан экономика тармагына кирет же да башка жагына. А бирок көз караш болуш керек. Анткени президент болуп аткандан кийин бул биринчи киши болуп аткандан кийин бул өлкөдө ошол айыл чарбада эмне болуп атат, ошол аймактарда кандай жашоо турмуш болуп атат, кандай көйгөйлөр болуп атат, чек арада кандай болуп атат, тышкы тобокелдер кандай болуп атат, ошонун баардыгын биле турган адам болуш керек да. Ошон үчүн программада ошонун баардыгы аныкталып, бүт көрсөтүлүп турат. Тогда тут противоречие, мне кажется, очень важное противоречие у вас, потому что вы говорите про, вначале вы ссылаетесь на какие-то большие социологические исследования, а теперь вы говорите про как бы человеческое видение. Не, и социологическое тоже, да. Ну, если вы его неправильно интерпретируете, то оно смысла не имеет. Но если вы говорите про человеческое видение, особенно у господина Туребаева, у которого очень хорошее чувство села, земли, да, вот такое вот от сахи,
то это особенно важно. Да. И вот здесь на самом деле противоречие, вот, к сожалению, большое противоречие. Вот когда мы говорим про президентскую систему или про парламентскую систему, это тоже очень важно, но чтобы не надо проводить опрос. Просто господин Туребаев едет там, я не знаю, на Чаткал или в Атбаши, заходит в Айлыкмыту, и он не спрашивает, нравится ли вам президентская система или парламентская, потому что людям не до этого, по большому счету. Не каждый, далеко не каждый не разбирается. Надо просто спросить. Заходишь к людям и говоришь, как вы хотите, чтобы принималось решение по безопасности вашего села, по распределению земли, по там, социальным каким-то вещам. Вы хотите, чтобы это распределялось на Курулдае, на совете умнейших, авторитетнейших в вашем селе? Или пусть это за вас там дядя в Бишкеке делает? Скорее всего, и поскольку мы тоже делаем много социологических исследований, и просто по-человечески вы понимаете, что человек в каждом селе скажет, нет, пусть это решается сообща, пусть они спорят, дискутируют, и мы примем решение то, которое наиболее взвешенное. Это и есть парламент. Вот тогда надо говорить, это и есть парламентская система. Или вы хотите, чтобы у вас был один там 5-летний или там, я не знаю, пожизненный башкарма, который решал все вопросы. И вы увидите, что люди будут уже говорить совсем по-другому. Если у господина там Туребаева или там Мырзабаева, неважно, есть это ощущение, то он это почувствует и это будет говорить. И тогда о парламентской системе или о президентской системе говорить можно на разных языках. Можно заумно, непонятно и пусто. А можно говорить вполне предметно. И судя по всей его программе, по всей его деятельности, он очень хорошо знает, что хочет село. Да. И тогда не надо вот этих подмен. Президентская, парламентская система, мы от нее очень устали. Парламентская система, курултайная система, она традиционная. От нее невозможно, не могут устать кыргызы. Она настолько вжита в традиционную ткань, что это, ну я не знаю, это первая ошибка господина Туребаева на президентских выборах, будем так сказать. Нет, я вот хотел бы добавить опять, вот вы как специалисты, вы четко сейчас реагируете и говорите, да, парламентская система, там, президентская система и так далее, да, и вот даже показываете, какая она должна быть, да. Здесь-то вопрос в чем? В том-то и дело, что когда на места приезжают и там говорят, что должна быть одна твердая рука, вот власть одна должна быть, что вот должно быть вот четко управление, а не так вот то оттуда идет команда, то отсюда идет. Те же на уровне местных аймаков, да, местных кеңешей, аймаков, тоже иногда очень тяжело для них, вот, допустим, определиться вот, с тем, кто дает команды, понимаете? И вот здесь все начальники получается. И вот исходит именно из того, что должна быть жесткая одна рука. Вот это показали вот эти последние наши и после вот этих исследований и то, что ездим по регионам, тоже узнаем это все, чувствуем просто. Это действительно чувствуем. И люди говорят, вот да, нужна это совсем другая реформа вот, в этом плане. Биздин мен түшүнгөнүмө караганда сиздер иликтөө кылып элдерден сураганда бизге катуу күч керек экен, бирөө жооп берген бирөө керек экен, болбосо башаламан болуп кетет экен, демек бизге президенттик институт керек экен деп эл айтып, анан ошого жараша пикириңиздер өзгөрүп кетти. Жок, биз өзгөргөн жок. Еще раз говорю, я еще раз хочу подчеркнуть. Бактыйыр Эргешевич вчера, если говорил, вы внимательно если слушали, то он сказал, он сказал, что если он станет президентом, то первым делом он проведет референдум по поводу того, какая вот власть нужна, или парламентаризм, или президентский. Ну там, естественно, будет четко расписано, что к чему догонять. Здесь не говорится, что он придет и начнет, скажем так, проводить чисто президентскую линию и вот власть в свои руки. Это будет проведен референдум. Мен бир гана мындай концептуалдык гана бир нерсени айтып кетейин деп атам. Негизи темирдей тартип, мыйзамдын үстөмдүгү деген нерселер бул башка нерсе да. Бул жөнүндө мындай бир кичине токтоло кете турган болсом, мисал айталы, Түндүк Кореяда темирдей тартип бар. Бирок мыйзамдын үстөмдүгү жок. Билесиздер, мыйзамдын үстөмдүгү деп бүгүн биз сот системасынын абсолюттук көз карандысыздыгын, мындайча айтканда, аткаруучу бийлик, мисалы парламент жана сот системасы болуп үчөө бири-биринен көз карандысыз, бири-бири вертикалдык жактан мындай контролдоп турган мындай институт болуш керек да. Биз бул
нерсе такыр башка же, мисалы темирдей тартип болсо деле, мисалы Түндүк Кореяда же дагы бир башка Сингапур мисалы Эстердагыдай же мисалы ал өлкөдө өнүгүү болбошу мүмкүн, эркиндик жок болушу мүмкүн. Ошол эле учурда Индияны алалы. Мисалы Индияда темирдей тартип жок, бирок ал жерде демократия. Мисалы деген бир айылга бир дамба же андай мындай кургубуз келсе, ал жерде элдин пикирин сурабай туруп, мисалы биз куруп сала албайбыз да, темир тартип эле же өнүгүү деп элечи. Сөзсүз ошол жергиликтүү элдин пикирин угуп, талкуу болуп туруп анан мисалы ушуга келебиз да. Ошол багытта сиз бир нерсе деп айткыңыз келди, Эмир мырза? Мен башка жанагы жооп иретинде айтайын дедим эле. Жол коопсуздук боюнча сиз деле 1-2-3 жолу көтөрүп атасыз маселени. Президент бул деген жанакы фракциянын лидери катары көтөрүп атат бул маселелерди. Сиз ошону карап көрсөңөр, бул андан мурун форум болуп, ал маселелерде элдерге ушундай бир кыйынчылык жаратып аткан маселелер көтөрүлүп атат. Менин оюмча бул жерде негизи алгоритм бузулуп калды. Коомдук пикирди орнотуу же ошол алгоритм негизи кандай болуш керек? Башка өлкөлөрдө бул мисалы кандидат талапкерлер келет, саясий партиялар болобу же президенттик талапкерлер келет, даяр саясий платформа менен. Платформа дегенде бул өзүнүн платформада анын өзүнүн мисалы жашоо болгон философиясы, саясатка болгон позициясы идеологиялык жактан, мисалы өкмөткө анын канчалык деңгээлде мисалы экономикада ролу, ар кандай маселелер камтылган. Ошол эле кезде анын принциптери, саясатчы катары кандай принциптер ошол платформада камтылган. Бул жерде биз коомдук пикирди угуп, кайсы жакка бурулат экен, ошондо биз ушу менен көпчүлүк менен кетебиз деген, бул өзү негизи туура эмес. Бул өзү кандидат, ал мисалы аны 5% пикирди ээрчитип кетиш керек, эл. Аны жакшы саясаткер, саясатчы бул мисалы өзүнүн платформасы даяр. Ал платформада өзүнүн принциптери камтылган, өзүнүн саясатка болгон көз карашы, философиясы камтылган. Мисалы менин оюмча бул мисалы Бакыт Төрөбаев мырза бул жалгыз эмес. Буга чейин 1-2 кандидат ошого окшош эле ойдо болушкан. Же биз бул коомчулукка ушул маселени коюшубуз керек, же булар парламенттик башкаруу системасын тандайбы, же президент. Бул өзү негизи менин оюмча туура эмес. Бул өзүнүн алдын ала саясатка барардан мурда өзүнүн калыптанган философиясы болуш керек. Мен мисалы толук түрдө парламенттик же президенттик башкаруу. Экинчи маселе, мисалы ошол Бакыт Төрөбаев мырзанын президенттик башкаруу деген азыркы саясий өнөктөш убагында көтөрүлүп атканы мага бир жактан кызык болду. Эмне себептен? Бул канчалык былтыр эле биз өтө мындай талкууланган баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизгенбиз. Жакында эле. Эмне үчүн ошол мезгилде бул суроолор көтөрүлгөн эмес? Экинчи маселе, канчалык деңгээлде мисалы президенттикпи же парламенттик азыркы учурда актуалдуу маселе. Же тиги эле жанагы чыгымдар боюнча маселечи. Мисалы жанагы коомдук пикир боюнча мен оюмча кандидаттардын ошол коомчулук менен, жергиликтүү шайлоочулар менен, потенциалдуу шайлоочулар менен жолугушканы жакшы. Эмне дегенде шайлоочулар менен жолукканда, Элмир эже айткандай, булар шайлоочулардын кандай көйгөйлөрү бар, көйгөйлүү маселелерин аныктап, анан бир аз даярданып, кандай чечимдер бар, кандай жолдору бар деп даярданып, анан активдүү фазага келгенден кийин айтышат. Силерде ушундай, бизде маселелер бар, менин ушундай сунушум ушундай деп өзүнүн даяр сунуштары менен келиш керек. Бул жерде мындай четине туруп, анткени лидер президент бул талапкер, бул сиз айткандай башында, бул мамлекеттин башчысы. Ал эң биринчи кезекте өзүнүн сиз айткандай коомдук пикирди керек болсо өзгөртүп, мисалы эгер радикалдуу ойлорго эмеге бара жатса, бир аз өзгөртүп,
өзүнүн аргументтери менен, өзүнүн мындай көрөнгөсү менен. Бир сөз айтып койсом болобу. Биякта деген мындай болуп атат да, эми азыр сиз айтып атканыңыздын алгоритми мына көрүнүп атпайбы? Ошол убакта деле мына бул парламенттик мамлекетке өтөбүздө элдерди үгүттөп, баарын эме кылып мына өткөрүп алышты. Элдер макул болду, ага деле артынан барышты. Бирок кайта ошол жыйынтыгында көрүп атпайбы баягы бийликте көп эле жерде башаламандык болуп атканы, башкаруу системасынын баягы жакшы бир натыйжалуу болбой атканы. Анан элдер деле айтат да, биздин ушундай эле бир опыттарды биз эмне бир коёмузбу, биздин үстүбүздө эле ушундай эле опыттар жаза берген. Ошон үчүн алардын талабы деле азыр чыгып аткан ошол. Анан сиз айтып атасыз, тиги биякта деген артынан эле ичип кете берип элдин. Эл да эл конституция боюнча источник власти в Кыргызской республике конституция боюнча эл, народ деп турат. Анан сиз болсо азыр как-то башкача айтып атасыз да, бул бир маселе. Экинчи маселе болсо конституция баягы кирип атканда жалгыз карап көрсөңөр, фракция ошо каршы болгон ушул конституция могу өзгөрүлсүн дегенге. Эгерде жакшылап окуп, карап көрсөңөр, баардыгын билип көрсөңөр, тиги Бактыйыр Эргешовичтин өзүнүн позициясын, фракциясын десе, балким мындай оюңузда эле болбойт эле деген кеп да. А эң негизгиси ошол элдин азыр бүгүнкү талабы ушул болуп атат. Эми аларга деген түшүндүрүп, мына биз деген азыр биякта деген илимпоздор, саясатчылар, баягы тиги билимдүү адамдар, биз деген азыр биякта тиги сын пикир бири-бирибизге айтып атабыз. Бул деген бийлик мондай президентский, бул деген парламентский деген. Элге ал деген эл ал жагын көп мындай немете бербейт. Аларга деген эң негизгиси ошол бийликтин бир турукчулугу, анан баягы натыйжалуулугу, ошол жактары болуп атат да. Анан биякта көрүп атат, ошо парламентскийде көп эле жерде ошо башаламан болуп аткандан кийин ойлоп атат, бир кол келиш керек, ушундай бир президенттик бир башкаруу болуш керек, бир жакшылап туруп бир натыйжалуу башкарып элди ушинтип бир өнүккөн жолго алып барган эле киши болуш керек деген ошондо ой пикирлер пайда болуп атат. Төлөө мырза, пикириңизге алкыш. Эми мындай бизде убактыбыз азайып калыптыр. Корутундулап, жыйынтылап кете турган болсок, негизинен мен түшүнгөндөн азыр бул жактан эки эксперттин пикирин дагы анан өзүм да пикиримди кошуп айта турган болсом, мындай жыйынтык сөз болду да негизинен. Биринчиси бул алгоритм бузулду деген негизи илимде монтип айтылат да, негизинен калкта эксперттик пикир эксперт болбогон үчүн калк аларда көбүнчө эмоциясы менен чечим кабыл кылат. Бирок лидер деген ал элдик пикирди ээрчип кеткен киши эмес, тетирисинен элдин пикирин биз ал өзгөчө президент деген нерсе келечекте биз момундай мамлекетти, заманбап либералдык, момундай демократиялык мамлекетти курушубуз керек. Ал үчүн бизге үлгү боло турган, бизге тагдыры окшош, мисалы Польша же болбосо бүгүн демократиялык Монголия керек болсо, Румыния, бияктан Чехияга окшогон өлкөлөрдөй болушубуз керек деп элдин пикирин ээрчитип кетиш керек дегендей айтып атат да. Экинчи жактан Элмира айым болсо айтып атат, Бакыт мырзагабы же деги эле ким болсо дагы мындай табигый түрдө өзү кайсы бир нишада күчтүү болсо ошол жөнүндө көбүрөөк айтып, анан мындай жазып берген спичтерди айтып, көбүнчө ошонун капканы болуп, мындай жасалмалуулук сезилип калды дегендей пикир болду да мага. Я скажу все-таки единственное, да, времени мало. Мне кажется, что на самом деле все просто. Все просто, гораздо проще, чем преподносит кандидатам. Господин Туребаев не самый худший вариант, наоборот, наиболее перспективный, и еще недавно. Мне кажется, что вот я соглашусь с вами, что нужен очень простой, понятный людям язык, индикатор. Мне кажется, на сегодняшний день появился, там, я не знаю, волей ситуации, геополитики, очень четкий индикатор для всех кандидатов в президенты. Очень простой, понятный. Это вопрос, например, с Сирией. Да? Вот господин Сариев отказался отвечать на этот вопрос. Я не знаю, выступал ли про это вчера господин Туребаев, но что бы ты ни говорил ведрами про парламентаризм, бюджет, деньги, будущее сказочное в том числе, на сегодняшний день вот этот ответ на этот вопрос, он станет критерием для любого президента. И он должен быть искренним, хотя я понимаю, что он очень сложный и так далее. Даже не для Казахстана, для Кыргызстана он самый серьезный. И если президент, любой кандидат, он может не тратиться на большие различные мероприятия, опросы,
и технику. Один индикатор. Вопрос, готов, как президент, он готов подписать договоры о Сирии или нет? Все? Бирок ошонсо дагы бул негизи баары бир кандидат болгондон кийин кандай пикир болсо дагы ал айтканга укуктуу деп ойлойбуз. Бул айтылыш керек. Бирок ал пикир да талкууланса, өзгөчө бизге ошол пикирден мындай жакканы азыр колдоо ала турганы бул жаштарга билим берүүсүнө инвестиция кылабыз дегени өзгөчө колдоого татыктуу деп ойлойм да. Ушуну менен убактыбыз аяктап атат. Урматтуу коноктор келип бергениңиздерге, атайын убакыт бергениңиздерге чоң алкыш. Кийинки талкууларда дагы жолугушабыз деген ниетим бар. Үмүттөнөм. Барыңыздарга чоң алкыш. Эмесе бүгүнкү саясат жана турмуш деген көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө мен Сейтек Качкынбаев. Рахмат. Айыма, мен саған айтсам ишенбейсің. Ақшың қар жоғалып кетті. Сен аны азырша сіз тап жешің керек. Айыма тап бол ертерек.